Assalamu алейкум, урматтуу менин каналымда көрүүчүлөрүм. Сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Бүгүнкү күнү Тажикстандын чек арасынын жанында Афганстанда бирдемке эле болуп жатат. Нерселер ал уланып жатат уламдан улам. Ал нерселер эмне болуп жатканын бир көз ыргыталы да. Афганистанда, Бадахшанда ушундай кээ бир нерселер болуп атат. Муну адаштырбаш керек. Бадахшан деген Тажикстанда да бар, Бадахшан Афганистанда да бар. Чек аралык жаңжал болуп атат. Тажикстан жана Кыргызстан үчүн эмнени бул билдирет, көрөлү. Талибандын ичиндеги кагылышуулар Тажикстан аймагына адам өлүмүнө жана материалдык зыянга алып келди. Коркунучу кыйыр мүнөздө да, бирок чоң коркунуч деле жок деп эсептелинет. Ушу картадан да көрүп атасыздар, чек ара ушундай атат. Тажикстан менен Бадахшан Афганистандын ушул аймагында кагылышуулар болуп жатат. Пакистанга жакындагы болуп жатат, ушул Хороктун жанында, мындай айтканда, Ванш, Хуроги, Рузвай деген жанында, же Кала и Кумп деген жерлерде да. Өзүнчө жаңы согуш эмес туугандар. Бул Талибандын ичиндеги ажырымдар болуп жатат. Талибандын ичинде бийлик үчүн согуш болуп жатат. Негизи окуяларга карасак, 11-12 башона айында ошол күндөн бери Нусай районунда талиптер Жума хан Фатехтин адамдары менен салгылашуу жүргүзүп жатышат да. Фатех бул өзү этникалык таджик, афгандык таджик. Мурдагы жергиликтүү командир болчу жана Забул провинциясынын мурунку вице-губернатору, башчысы болчу да. Анал Дарваздагы таасирин сактап калган. Дарваздагы таасири Талибан келгенден кийин ал анын артынан калган. Жаңжалдын өзөгү ошол жерде алтын казууга мүмкүн болгон кен бар экен да. Ошого көзөмөлдүү талашып жатышат. Талибан жана ошо өзү Жума хан Фатех талашып жатышат да. Талибандын өзүнүн башкы командирлери да ал кенди алып иштетейин деп атышат. Анын адамдарын куралсыздандырууга талап койду Талибан. Жергиликтүү бийлик жана ресурстарды бөлүштүрүү боюнча талап койду да. Ошол Талибандын Кабулга кетиш керек да. Бирок буга Фатех этникалык таджик болгондуктан ошол таджиктерге түшсүн, мага түшсүн, мен өзүм башкарам дегендей болуп атат. Фатех эмиратка берилгендиги де айтылат, бирок жергиликтүү чалгын кызматына жана күч түзүмдөрүнө каршылык көрсөтүүдө. Анан ошол Фатех ички командирлер жана ошол Талибандын кээ бир командирлеринин тобу бири-бири менен ошо түшүнбөстүккө барышты. Жана ошол түшүнбөстүктү жоюш үчүн Фатех кайра талиптердин борбордук бийлигине баш ийем деп атат. Бирок ошол менен бирге жергиликтүүлөргө каршы чыгып атат. Анан ушундай ич ара жаңжал болуп кетип атат да. Эмнеси ырасталып жатат? Ошол талиптер Бадахшанга кошумча күчтөр жөнөтүп жатат. Эки тарап тең жоготууларга учурады. Жана ошол тургундардын көчүшүнө барган окшойт, бирок ал боюнча такталган маалымат жок. Анын эмне талаштуу бойдон калууда Фатех миңдеген жоокерлер бар экенин айтып жатат. Бирок саны текшерилген эмес. Тиг учак атып түшүрүлгөнү тууралуу тиг учак түштү Тажикстан аймагына. Ал жергиликтүү булактарга негизделгенде талиптердин коргоо министрлиги ал конуу учурунда бузулганын билдирет. Мындай атышуу эмес дейт, ошо ички маселе менен бузулду дейт. Ушундай вертолет түштү Тажикстандын тарабына. Ошо бугу айында эмне болгон 2026-жылы. Фатехтин ушундай тарапташтары, союздаштары кармалышкан. Алтын кендердин айласында талаш тартыш башталган. Фатехке байланышкан жоокерлерди куралсыздандыруу аракети болгон да. Анан Фатех кызматтан алынган. Борбордук Талибандан кайра аны кызматтан окуяларды башынан карасак, бугу айында Фатехтин тарапташтары кармалган, алтын кендердин айласындагы талаш тартыш башталган. Фатехке байланышкан жоокерлерди куралсыздандырууга ушундай талап коюшкан да Талибан. Фатех кызматтан алынып жатат 23 ушул июнда, же болбосо Кулжа айында. Борбор басымды күчөттү, аны алмаштыруу боюнча сүйлөшүүлөр натыйжа бербеди. Анан 11-14 башонада кагылышуулар башталды. Талиптер чек арадан Нурсайга күч топтоп тиг учактарды колдонду. Анан 13-16 ошол башонада ок чек арадан өттү. Тажикстан аба эркиндигинин бузулганын, үйлөр жабыркаганын жана 21 жаштагы аял каза болгонун билдирди. Негизги бурулуш жаңжал Афганистан ичинде жергиликтүү бойдон калууда, бирок анын кесепети Тажикстан аймагында түздө-түз жетти деп эсептелинет да. Ушундай нерсе болуп кетти чек ара. Тажикстан үчүн коркунуч түз, бирок азырынча чек арада чектелип жатат. Ошол кокус аткылуулар болуп кетип атат, авиациянын колдонуусу да болуп кетип атат. Ошол вертолет түшкөндө ошол кесепетинен болду да. Ошол ГБАУ же болбосо Тоолу Бадахшан автономдук областуна ушундай коркунуч туудуруп атат.
куралчан адамдардын өтүшү да болуп атат. Топтор ыдырап пянчка чегинсе же командалык көзөмөл жоготсо коркунуч өсөт, анткени булар пянчка качышы мүмкүн да, ошол Тажикстандын чек арасын жырып өтүп. Контрабанда жана калктын көчүшү болушу мүмкүн. Узакка созулган салгылашуу жетүүгө кыйын чек араны көзөмөлдөө татаалдаштырып, гуманитардык жүк каражаттар ошол өткөрүлүшүн жаратат. Анан экстремисттердин баш аламандыктарын пайдаланышы да болушу мүмкүн. Ошол ИГИЛ же болбосо Харасан деген жаңы башка тармактар көзөмөлдөн алсырашын пайдаланышы мүмкүн, бирок азыркы жаңжал алардын тиешеси жок деп айтып жатат да. Ошол Пяч дарыясы Афгандык Нурсайды, Тажик Дарвазаны бөлүп турат да, ошол Пянчтан өтүшү мүмкүн да. Анан коркунуч жогору, бирок кандай ал болуп кетет азыр түшүнүксүз, мындай айтканда. Кыргызстан үчүн коркунуч кыйыр, бул аймактык туруксуздук аркылуу түз коркунуч жок болуп жатат да. Ошол орток чек ара жок. Азыр Фатехтин күчтөрү же учурдагы кагылышуулар Кыргызстанга багытталганын көрсөткөн маалымат жок. Кыргызстан үчүн жакынкы коркунуч бул аскердик басып кирүү эмес, экинчи даражадагы кесепеттер болушу мүмкүн да. Мисалы үчүн ошол качкындар келип Кыргызстанга жашынса, чек араны өтсө, анан Кыргызстандан кандай иш-аракеттер жасаса, ошондой да. Радикалдык үгүт жана катарга тартуу болушу мүмкүн. Ошол Түндүк Афганистан баш аламандык ИГИЛ Харасан колдонот дейт жана Борбор Азиялык жоочуларга тармактарына мүмкүнчүлүк түзөт. ИГИЛ Харасандын басымы Кыргызстанда бар. Кыргызстандыктар, мисалы үчүн, ошо Шам өлкөсүндө армиясынын катарында салгылашып жүрөт да. Анан коңшу өлкөлөр аркылуу транзит, курал, баңгизат жана айрым адамдар Тажикстан же Өзбекстан аркылуу өтүшү мүмкүн Кыргызстанга. Аймактык коопсуздукка кошумча жүк, чалгын маалыматтарын алмашууга, чек ара координациясын жана ошол ОДКБ алкагындагы чараларга муктаждык өсүшү мүмкүн. Тажикстан жардам сурашы мүмкүн кошумча. Экономикалык жана миграциялык кесепеттер, улуттуу эскалация, каттамдардын катуу көзөмөлдөнүп, чыгымдар жана жер которгон адамдардын агымы көбөйүшү мүмкүн да, ошол Тажикстандан келиши мүмкүн. Азыр коркунуч төмөн, Нусайдан тышкары узак эскалация болсо орточо да, ошол жерден Фатехтин кишилерин Талибан жеңсе, тынчып калат да, жеңбесе, узарса бул нерсе анда көп нерсеге алып келиши мүмкүн. Негизги суроо ошол жаңжал жергиликтүү бойдон калабы же көчөбү башка жерлерге? Эң ыктымалдыгы бул жергиликтүү деэскалация болот. Азыркы серепчилердин айтымы боюнча, чалгындардын айтымы боюнча да, кызматтардын сүйлөшүүлөр болот. Фатехтин адамдардын бир бөлүгүн куралсыздандырат, Талибанга кайра баш ийет, же аларды сүрүп чыгарышат да. Тажикстан үчүн кеңири эскалациясыз күчөтүлгөн чек ара күзөтүү болот. Кыргызстан үчүн таасир минималдуу. Орточо коркунуч дарбазадагы узак созулган салгылаш болуп кетиши ыктымал. Мисалы үчүн Тажикстан кийгилешип, ошол Фатехтин кишилерин, куралдуу кишилерин колдой баштаса, же болбосо Тажикстандагы топтор кайсы бир. Фатех таянычын сактайт, кагылышуулар кайталанып, жаңы жергиликтүү союздар пайда болот. Пянчширдин тажиктери, Пянчтыкка мурунку ошол Масудтун мисалы үчүн тажиктери Талибанга тиши аябай курч. Ошолор кошулуп кетсе жана кошумча жардам алышса, анда күчөйт бул согуш. Тажикстан үчүн ок катуу чек арадан өтүү жана качкындар коркунучу туруктуу болот. Анан Кыргызстан үчүн терроризмге каршы чаралардын жүгү өсөт. Биздин атайын кызматтар көп иштеп калышат да. Ыктымалдыгы төмөн, бирок зыяны чоң нерсе бул жаңжалдын кеңейиши. Ажырым башка райондорго жайылып, оппозициялык фронттор же трансулуттук топтор активдешет. Өзбекстан ичинен, ошол Андижандан, ошол Пянчтан өзүнөн, Тажикстандын ичинен, аймак үчүн чек ара кризистердин чынжыр реакциясын жана өзгөчө коопсуздук чараларды жасаганга алып келет. Бул жерден баары чыңалат да, бүт өлкөлөр. Жакынкы күндөрдө ошол көз салып туруш керек. Ок атышуунун токтошу, кошумча күчтөр, тиг учактар, тургундардын көчүшү, чек аранын кайра бузулушу, Душанбе менен ОДКБ биригүүлөрү болуп кетиши ыктымал да ошол суроонун ортосунда. Бирок азырынча ошол таза локалдык нерсе деп айтылып жатат. Туугандар, бул деген нерсе бизге мындай анчалык катуу таасир этпейт деген ошо божомолдоолор бар да. Бир нерсени дагы айтып кетсе болот. Бүгүн ошол Тажикстан Иран менен кандайдыр биримдик союз түзөбүз деп жатышат. Кийин ушул нерсе баягы Трансперс же болбосо Улуу Персия, Улуу Иран деген кыймылды пайда кылышы ыктымал. Ошол жерден дагы ошо көп учурда азыр кызматташтык күчөйт окшойт. Мисалы үчүн Иран Тажикстанга Абабил заводун курдурган. Абабил заводу 3000 данага чейин дрон жасайт, баягы жанкечтүү дрондорду жана чалгын дрондорду. Ал дрондор ошо Суданга сатылат. АКШ менен болгон согушта да чалгындоо мындай максаттарга колдонулган деген маалыматтар келет. Жана кийин ошол ядролук же кандай курал, мисалы үчүн АКШ
Ирандын тегерегинде сокуп атат, соккуга алып атат. Ошо кызматташтык да өсүп кетиши ыктымал ушул тарапка. Атомдук станциялар салынышы ыктымал, ядролук кандайдыр бир кызматтар болуп кетиши ыктымал Тажикстан менен. Ошентип Тажикстан өзүнүн Афганистандын астындагы коопсуздугун күчөтөт. Иран менен Афганистандын кагылыштары болуп кеткен Коштепа үчүн. Пакистан менен кагылыштар уланып жатат. Афганистандыкы талип өкмөтүнкү анткени баягы катайып, баягы Талибан кыймылдары Пакистандын оппозициясынын расмий бөлүгүн түзөт. Жана ошонун негизинен бири-бирин ушундай колдоо болушу ыктымал да, албетте. Бул колдоонун аркасынан анан Тажикстан коопсуздугу күчөйт. Ирандын таасири ушул биздин тарапта күчөп баштайт да. Бунун кесепети кандай караш керек? Бизде кагылыштар болуп кеткен Тажикстан менен, азыр жакшы карым-катнаштабыз. Мындан ары эле меймандостук болуп эле, соода болуп эле ушул иштесек эле жакшы болот эле да. Анткени бул Пан-Иран жана Туран албетте эки концепция бири-бирине карама-каршы келет. Мен ойлойм, мындан ары эки Иран Туранда тең экөө бир атанын баласы болчу да, ушундай уламыштар боюнча. Ошон үчүн меймандостук, туугандык бир мамилелер болсо жакшы болот эле да. Тынчтык сакталса. Ошондой азырынча Афганистандын ичиндеги ошол Фатех менен болуп аткан кагылыштар Талибандыкы жергиликтүү эле конфликт да, бирок көрүнүктүү болуп атат, байкалып атат да. Анда эмесе, туугандар, ушу менен ролик аяктады. Сиздерге бизнес план керек болсо, ТО керек болсо бизге жазгыла. WhatsApp бар биздин ошо роликтин астындагы сүрөттөмөдө бизнес план, ТО жазып беребиз сиздерге. 23 жылдан ашкан ушундай тажрыйбабыз бар да, ушул тарапта, ушул жаатта. Ошон үчүн керек болсо, ишкер болсоңуздар, бизнести өстүрөм, кошумча каржылоону тартам инвесторлордон, банктардан, ошого бизнес план, ТО керек десеңиздер, бизге кайрылгыла. Анда эмесе эмки жылдарда көрүшкөнчө.